Мен мындай дейин да. Урматтуу мэр, мыйзам боюнча адам илимий далилденген боюнча 63 жаштан пенсияга чыгат. Сиз азыр кадр маселеси боюнча жакшы сөздөрдү айттыңыз да, мен профессионалдыкты карайм балдарыма, эми мындан нары кадр маселеси токтойт чыгардылар. Алардын профессионалдык, бизче айтканда кесипкөйлүгүн мен өзүм текшерем деп, сиздин кесипкөйлүгүңүздү ким текшерет? Мени президенттин указы менен назначать этет, президент текшерет. Мен билем, И президент баа берет ошого. Мен билем, президент сизге ишенет. Сиз дагы ишенесиз. Ал эми тар чөйрөдө деле, кенен чөйрөдө деле айтылып турат. Өзүңүз айтып, шаар болбой калды деп кеткенге ыктыярыңыз барбы? Андай оюмда жок. Мен Бишкек шаарына 9 ай болуп калды иштегеним. Буйруса астыда жана айтып кеткен программанын баарын ишке ашырайын деген планым бар. Мэрлер деген 5 ай, 6 ай же 1 жыл иштеш керек эмес, жок дегенде 3 жыл, 5 жыл иштеш керек. Себеби мунагу чечилбей калган маселенин баары ошондон болуп атат. Мен чыгарат элем, мен баштаган ишимди аягына чыгарышым керек. Мына мектептерди бүтүрдүк, эмки мусорозавод бүтүрөбүз, автобустарды, электробустарды алып келебиз. Астыда чоң пландар бар. Сиздер менен чогуу иштешкенге даярбыз. Ошондо буйруса 68ге чыкканда бүтөт экен да бул жумуштарыңыз барды, алда койгон пландарыңыз. Эми аны иш көргөзөт. Сиз да көрөсүз, качан башталып, 3-4 жылда отпайсыз, ошону кошуп отпайбы сиздин жашыңызга? Эми кеп аны деген мен чечпейт экенмин, канча жаш, эмне жаш экенин аны мени назначить эткен жетекчилер чечет экен. Суроодо ошол жака берсеңиз болот. Ошол назначить эткен жетекчилерге жакын болсоңуз өзүңүз барып айтпайсызбы, урматтуу Садыр Нурожоевич, мен жашым деле келип калды, бошотпоймунбу деп айтканга эркеңиз жетеби? Эми сиз деле өтө чоң кызматтарда иштеп жүргөнсүз. Сиз дагы убагында ошондой сөздөрдү айта алган эмес окшойсуз. Мен да билем сизди. Ошон үчүн чоң жетекчилердин айта турган сөздөрүңүз болсо өзүңүз сүйлөшүп алсаңыз мен каршы эмесмин. Мен жаш кезимде келгем, мен айткам ошондо жаш экенмин, мени койбой эле койгула деген. Бул тарых барактарында бар. Сиз менен кайым айтышып баштадыңыз. Макул. Мына кадр тандоо, сиз айттыңыз бул чыгардан токтотом деп. Бул ушуга тура аласызбы? Ошол системный биз кадрларды подбор кылып атам. Мына азыр өзүңүз көрүп тургандай, менин заместительдердин баары тең жаш балдар. Себеби жаш балдар дагы кызматка келиш керек, кадрларды даярдаш керек. Демек сиздин сөзүңүз боюнча мен Садыр Нурожоевичке кайрылышым керек экен да, сиздин кесипкөйлүгүңүз боюнча, ошондойбу? Аны өзүңүздүн эркиңиз. Сиз мага сунуш берип атпайсызбы? Мен ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү комитет, бүгүнкү жыйындын чечимине жазып койгула, мен бир аз шек жаратат. Ошондуктан ишенбөө көрсөтүш боюнча да баягыдан бери эч кимге айтпадыңар, мен айтып коеюн. Кече башкача сүйлөп аттык эле. Мен 1-2 сөз айтып коеюн. Сиздин эми өзүңүздүн жеке абидаңыз бар, мен билем. Себеби ошол сиз турган көчөдө өткөндө менин заместителим сиздин заборуңузду бузуп койду. Себеби деген закондун астында баарыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Сизге окшогон ошол жерде 70 киши өздөрү заборлорун бузуп, курулуп аткан гранттын эсебинен жол куруп, тротуар куруп берсе ошого тоскоолдук кылдыңыз. Сиз эми өзүңүздү сыйлап, депутаттык мандатыңызды сыйлап, сиз жооп бербей эле койсоңуз, эми депутат менен кайым айтышпай.